Анан биягын алып таштайсың, Ошент. Кошунасымын, эми бул жерде сакалдуу атасындай эле мындан жардам кылам балага, эмне кылабыз? Колдон келишинче. Ошо эмне жардам көрсөтүп атасыз? Эми бул суусун чыгарып берели деп атабыз, агар чыгаргангачы бул жерде мына олар чыгарат да баксаган. Анан балага жардам бербесе кандай? Асылбек уулу Самат 2 колунан 2009-жылдын 30-сентябрында ажыраган. 8-класстын окуучусу досу менен мектептен келе жатып, жол боюнда жайгашкан трансформаторго жакын эс алып отуруп калышат. Эс алган соң ордунан турары менен аны тогуруп, эс үчүн жоготуп, ошол күнү ооруканага жеткирилген. Мени биякта мамам, байкелерим, эжелерим болуп чогуу турабыз. Ошо бул үйдө биз жашайбыз. Бул жерде канчадан бери турасыңар? 6 жыл болуп калды. Азыр эми күнүгө эмне кыласың? Ушунда колуңан ажырагандан кийин эмне менен алек болуп атасың? Ошо сүрөт тартып, телевизорду өзүм коюп, өзүм жазып ошентип атам деп окуп. Кантип тартасың сүрөттөрдү көрсөтсөң? Кантип даярданасың? Ким даярдап берет сага? Өзүм эле даярдайм. Эшке баягы көп чыга албайт. Үйдө болот көбүнчө, экөөбүз үйдө болобуз. Сабак окуйбуз. Мектептен ошо Саматка үйдөн мугалим бөлүп берейин деп ошо бөлүп берген. Мугалимдери келип окутуп турат сабактарын. Толук эле бардыгы эле сабактарды келип окутабы? Азыр 3 мугалиме келип турушат, мугалимдер. Анан бөлүнүп келип окутуп кетип турушат. Көбүнчө ошо англис тилин көбүрөөк сураганбыз. Ошо бала баягы өзүнүн келечегине ошо англисче үйрөнүп, мындай эл сыяктуу болуп, элдер деп, жана балдар да болуп чет өлкө жактан иштесе, жок дегенде колуна протез салынып антип калса деп биз да ошо аракет кылып атабыз. Самат, эми мына ушу колуңан ажыраганга чейин сүрөт тартчу элең өзүң үйдө? Кол менен анча деле тарта албачумун. Азырчы кандай тартып атасың бутуң менен? Азыр сүрөткө кызыгып калгам. Эми үйдө жата бергенде эмне деп буту менен сүрөт тарта баштадым. Буту менен кармай албачумун. Анан кийинчерээк өзүм кыйнап атып тартып алдым. Сүрөткө көп кызыкчу эмес. Анан ушу кийин өстүп эмесине пайда болду окшойт. Өзү эле отуруп, карандаштарды эме кылып, буту менен аракет кылып калды да. Анан баягы эме жерде тургандарды буту менен жыйнашып, ушу өзү аракет кылып калды. Келечекте мисалы ким болгуң келет өзүң? Переводчик болоюн деп аткам. Англискийден. Анан ал болуп калса, же компьютерго же немеге кирип алайын деп аткам. Юрист болоюн деп аткам. Телевизорду өзүм барам. Кайсы кинолорду жакшы көрөсүң өзүң, Самат, айтсаң? Индис кино жакшы көрөм. Индис кинолоруң барбы? Ооба. И когда все эти документы будут готовы, тогда проблема с матерью и сыном будет решена. Алла кандай иштесте?
ооба, ден соолуктарыңыз кандай? Жакшы. Үйдө? Iya. Кандай? Жок, азыр биткеле чыгабыз. Сал кыялың эмне азыр эми ушу айтсаң? Мен иштеп турган кол салдыргым келет. Чувство бар, колдор салдыргым келет. Эми ушу мына буюрса колуң салынып калса эмне кыласың эми? Жакшы, машина айдайм. Ушу автодорожныйды окуп, машина айдап. Сен кимисиң? Мен иниси болом. Атың ким? Канат. Мына Самат байкеңге жардам бересиң? Эмне жардам бересиң күнүгө? Жардам берем. Туалетке алып барам. Кээ бирде үйдө мамам жок болсо мен жардам берем. Жуунтам. Ошо. Жаман болом. Эмне деп? Колу жок деп.